Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу радио угармандар. Дошошки программасынын алкагында бүгүн биз президенттик Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкер Аймен Касанов менен маек курганы даярданып турган учурубуз. Саламатсызбы? Баткен жергесине кош келипсиз. Кутмандуу. Бардык талапкерлерге микрофон бергенде алгач өзүңүздүн салам куттуктоолоруңузду айтып өтсөңүз болот. Жалпы журтка. Саламатсыздарбы? Эң эле ушул биринчи суроо болсун. Эмне үчүн сиз президенттикке талапкер болуп атсалыштыңыз? Эмне үчүн деген суроо да. Эмне үчүн сиз кой баштадыңыз? Бул алыстан башталган окуя жүрөктү толуп кеткен үчүн. Бардыгын көрүп жүрөбүз. 10 жылдан бери чет жакта иштеп келдик, баарын көрдүк. Жакшыны, жаманды көрдүк. Анан ошон үчүн баягы бир ушу Кыргызстанда мындай болбош керек деген. Мен буга макул эмесмин дегенди билдирет. Рахмат. Сиздин негизги программаңызда жогоруда өзүңүздүн рекламалык атайын роликтериңизде ушул Баткен тууралуу көп пикирлериңизди көрүп угуп калдым. Сиз экономикага басым жасаган сөздөрүңүз аябай көп экен да. Мындай алып карагандачы башка талапкерлердин айырмасы Кыргызстандын экономикасын көтөрүү багытына багышталган. Ушул экономика тууралуу сүйлөшүп өтсөңүз. Негизи Кыргызстанда экономикабызды өстүрүп кетсек болобу? Азыркы учурдагы тышкы карыз өзүбүздүн бюджетибизден көп болуп атат. Өнүгүп кетсе болот. Бирок биз баягы экономикалык категория менен айтканда өзүбүздүн ордубузду табышыбыз керек болуп атат да. Дүйнөдө негизи эле өзүбүздүн ордубузду калк, эл катары. Анан экономикабызда өзүбүздүн ордубуз ким? Биз кимбиз? Тиги дүйнөлүк рынокко катары кимбиз? Евразиялык рынокко катары кимбиз? Ошол жерлерди ойлонуштурсак, анан өзүбүздүн ордубуз бар, мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анан эң негизгиси ошону жасай турган элибиз бар. Ошо менен чогуу эле өнүгүп кеткенге толук кандуу ишенем мен. Баткенде билесиз, айыл чарба багытында жерлерибиз бар Баткенде. Анын сыңарындай атайын биздин Кыргызстандын символу катары көкүрөк кагып айтып жүрөбүз, өрүкүбүз бар депчи. Анан Баткенде туризм тармагында иш такыр эле мындай жок эсе деп эле айтсак болот да. Бирок тарыхый жерлерибиз, айгүл гүлүбүз бар. Мына ушулар тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Негизи Баткендин агрардык тармагы боюнча. Абдан жакшы маселе. Баткенде мүмкүнчүлүктөр көп. Баткен эле экен, баарын чогуу деп алып. Облус боюнча. Эмнеден башташыбыз керек? Биринчи эле 6 дарыябыз бар. Ошо 6 дарыябызды биз туура башкаруусунан баштайлык. 6 дарыябызга 6 кесибиз керек. Андан сырткары ошо суу сактагычтар жасашыбыз керек. Бул эмне үчүн маанилүү? Көп жерлерибиз мына Оштон Баткенге кетип аткан жолдорду карасаңыз, Ак Турпактан өтөбүз, алгасак кайрак жер жатат. Ооба. Иштелбейт. Ошондуктан могу дарыяларыбызды башкарып кетсек, ошол жерлерди кадимкидей экономический оборотко киргизебиз. Бул эмнени бизге эмне берет? Элибиз иш менен камсыздалып калат. Чет жакта жүргөн мигранттарыбызды кайра үйгө тартсак болот. Баткендин бренди деп айтып кетсеңиз, өрүк. Өрүктү жөнөкөй сатып койбой, мына кайрак жерлерди ишке ашырсак, ишке киргизсек, ошол өрүктүн посевтерин көбөйтсөк болот. Туурабы? Көбөйттүкпү? Ошонун негизинде биз жөнөкөй эмес, детский питание жасаганга баардык шарттарыбыз бар. Бул эң баалуу, эң доходу чоң келе турган багыт. Ошол жагын өндүрүп кетсек. Мындан сырткары жөнөкөй эле кес куруп коюу эмес, баардык ирригационный системаларды баарын автоматташтырышыбыз керек. Анткени биздин айыл чарбабызга инновациялык, жаңы технологияларды алып келишибиз керек. Ошондо гана өнүгөт. Ошо менен эле барабар биз Баткенде эле эмес, баардык Кыргызстанда органикалык таза продукцияны өндүрүүгө чыгарууга умтулушубуз керек. Анткени жерибиз аз, 6% жерибиз. Дүң продукция бере албайбыз көп, бирок аз берсек да кымбатына сатып пайдасын көрсүн элибиз. Мындан сырткары таза продукция болсо дагы анын эң жакшысын балдарыбызга берсек, алардын дагы мүмкүнчүлүктөрү ачылат, ден соолугу да чыңдалат. Ошону менен эки тараптуу дагы пайдасын көрүп атабыз да.
ошол жактан баштап кетсек анан баарыбыз өнүгөт да. Сиздин колуңузда атайын чыгарылган менде 5 негизги багытыңыз боюнча турат. Ушул багыттар боюнча сурай турам болсом, биринчи багыт улуттук кайра жаралуу тууралуу сөз болуптур. Адамдардын улуттук аң сезимин ойготуу аркылуу биз дүйнөнүн таанымга негизделген экономиканы жана коомду башкаруунун жаңы моделдерин куруу. Бул жаңы модель дегенде эмнени түшүнсөк болот? 30 жылдан бери биз өзүбүз башкарган жокпуз. Эми жөнөкөй айтканда бирөөнүн чапанын кийип жүрдүк да. Швейцария болок деп ошолорго умтулдук. Азыр араб мамлекеттерин карап атабыз, башка мамлекеттерди карап атабыз. Эми бирөөсү жеги кыска болсо, экинчисинин этеги шалбырап калып атат да. Өзүбүздүн чапаныбызды тигишибиз керек. Макул топчулары, замочкалары иностранный болсо, муну технология деп коелу. Бирок чапаныбыз, оймолорубуз өзүбүздүкү болушу керек. Өзүбүздөн чыккан. Ошондо гана ошону өзүбүздөн чыккан наркыбызды, мурас болуп келген наркыбызды жаңы технология менен чогуу алып жуурганда өзүбүздүн башкаруу системабыз чыгат, өзүбүздүн экономикабыз чыгат, негизи эле өзүбүздүн коомубуз жаңыланып чыгат да. Бул кыргыздын мүнөзүндө жараткан, мүнөзүндө бар. Биз ар дайым ушу биз жаңыл жерге умтулабыз да. Бирок ошол кезде санжырабызды унутпайбыз. Ала жүрөбүз постоянно. Ооба. Анан ошону күндө жууруп туруш керек. Ошондо өзүбүздөн чыгат. Ошон үчүн биз улуттук аң сезимди ойготуу деген ошол. Өзүбүзгө өзүбүз келишибиз керек. Мисал келтирип кетейин. Бизде азыр чет мамлекеттер айтып атышат, мына открытие, демократия, ачык коом деп. Биз алар ошолго умтулуп атса, биз андай коомдо жашайбыз. Баарыбыз билебиз. Тегибизди айтсак баарын билдирип коебуз. Жада калса куда сөөктөн баштап баарын тектеп коебуз, баарын терлеп коебуз. Биз ошондой системада жашайбыз. Просто ошого ыкма берип коюш керек. Ага эмне керек? Технология. Ооба, Западтан, чет жактан технология алып келишибиз керек. Бирок ичибиз, дүйнө тааныбыз өзүбүздүкү болуш керек. Ошондо анан өнүгүү болот. Мына электрондук курултай боюнча дагы бир топ сиздин сөздөрүңүздү угуп калдык да. Ошол атайын жарнамалык эмелериңизде. Электрондук курултай, негизи эле курултай, элдик курултай башкаруу деп дагы башка талапкерлер дагы же ушу социалдык тармактарда атайын талкуулаган учурлар көп болуп атат. Негизи курултайдык башкаруу деген кандай өзү негизи? Жалпылап айтканда. Эски традицияны алсак, кыргызда жакшы сөз бар. Кеңешип кескен бармагы оорубайт дейт. Биз курултай менен жашап келгенбиз. Бул биздин башкаруу системабыз болгон, бирок илгери. Азыркы учурда муну кайра жаралтуу оорураак болот да. Уруу менен аралашып кеткен, баарыбыз шаарга кетип калдык. Башка улуттар да бар. Алардын дагы кызыкчылыктарын, алардын дагы мүмкүнчүлүктөрүн караш керек. Ошондуктан ушул жаңы этапта биздин курултай кандай болуш керек? Бул ооба бизге таандык. Мен айтып кетпедимби? Биздин када салтыбызды, наркыбызды технология менен жууруш керек. Ошон үчүн эски сартыбызды алып туруп бүгүн телефонго киргизип койсок, электрондук курултай болуп калат. Ар бир Кыргызстандын жараны ошо курултайдын кадимкидей катышуучусу болуп калат. Эч кимди тандабай, эч кимди шайлабай, шайлоо менен элибизди да бузуп алдык. Шайлаганда бир эле президентти шайлашыбыз керек. Калганыбыз өзүбүз болуш керек. Мыйзам жазган жигиттерибиз алар жөнөкөй инсан, жумушка алынган инсандар болуш керек. Бирок буга өтүш, системалуу өтүш этап болуш керек да. Биринчи этап баардык башкаруу системасын бийликти көзөмөлгө алуу. Көзөмөлгө алып баа берип үйрөнгөндө таможняны болобу, президенти болобу баарын көзөмөлгө алышуу, бюджетти, внешний долг кандай жабылып атат, баарын карап турушубуз керек. Ага баа берип телефон аркылуу, ага сын берип телефон аркылуу, анан ошого көнгөндө акырындык менен элибиздин өзүбүздүн акыл эсибизди, аң сезимибизди ойготуп, өйдөгө бийикке чыгарганда, анан кийин өзү башка ошо көзөмөл системасы өзү башкаруу системасы айланып кетет. Ошондо ана биз баягы электрондук курултайга жетебиз. Аз замат деле барып калбайбыз деп атам. Бул биз өзүбүздүн жылдызыбызды көрсөтүп атам мен. Ошо жылдызга биз умтулуп ошол жака барышыбыз керек. Азыр көп талапкерлер бардыгы убада берип атышат да. Ушундай мен эртең эле ошо Кудай насип этип эле президент болуп калсам, Кыргызстандын тышкы карызыны ушунча убакытта жаап коем, анан тиги коррупционерди отургузуп туруп, анан төлөтүп коем. Анан тиги
элдин налогун мынча процентке түшүрүп коем. Бизде салтка айланганда мугалимдердин айлыгын көтөрүп ушунча пайызга көтөрүп берем. Врачтардын такыр эле айлыгы өдө болот. Кээ бирлер даже айтып аткан учурлар болуп атат. Парламентте отурган депутаттардын айлыгынан жогору болот деген дагы айтып убадалар берилип атат да. Негизи биздин сырткы карызыбыз боюнча сурайын дегем. Сырткы карызыбыздан азыр эми болду да, эми ушул тарыхта калды, эми ушул күнгө чейин алынган карыз алынды, мойнубузда турат. Биздин кошуна өлкөлөрүбүз жерин берип төлөгөн фактылар болуп атат. Эми биз дагы ошолордун жолунда болуп калабызбы? Бул сырткы карыздан кутулуу үчүн сизде кандай эмелер бар? Ошо программаңызда көрсөтүлгөнчө атайын. Рахмат. Эми негизи азыр биздин тышкы карызыбыз 5 миллиардка жакындап калды. 4,8 миллиард. Ошонун 45% бул Кытай мамлекетке карызбыз. Аны кантип жабабыз? Жыл сайын 200 миллиондон төлөп берип турабыз. Жыл сайын 200 миллион доллардан төлөшүбүз керек. Жабыш үчүн основной долг, анан проценттерди. Замат деле жаап коем деген бул дагы туура эмес. Мисалы 5 миллиардты бир жылда эле Кыргызстандан алып туруп тияка алып кетип калсак, биз эмнеге жашайбыз? Бул обороттон чыккан акчалар да. Мынтип айтыш дагы кичине баягы популисттик болуп калат. Андан көрө бул узак мөөнөткө келген акчалар. Жолдорбузду салдык. Жакшыбы, жаманбы салынды. 3 проектке эмек алганбыз, жанагы энергосистемага. Жаманбы, жакшы салынды. Жок, ал баягы Кеминдатка, ТЭЦ болду, ошого алынган. Ал дагы жакшы оокат болду бизге. Жакшы эгемендүүлүккө шарт түзүп бере турган. Узак мөөнөттө, бирок пайыз аз, проценттер аз болгон. Аны сразу эле төлөп койбошубуз керек. Ошолорду иштетип, биздин экономикага жардам берип, иштетсин. Биз инвестиция тартып кетип атабыз деп. Инвестиция тартабыз дейбиз, ал бияктан баарын акчаны суруп барып чыгарып берип коебуз деп. Жок, кандай кылбашыбыз керек. Муну жөн эле башкаруу системасын өзгөртүп койсок, өзүнүн орду менен, өзүнүн эле убакында акырын жаап коебуз. Кандай ресурстар бар деп айтып сурайсыз менден, каяктан алабыз? Булактар кайдан актан? Биринчи электрондук курултай деп айтып кеттим, Ошол бул эми ыкма да, телефонго салынган ыкма. Телефондон биз баарын ачык кылып коебуз. Таможняны ачык кылып койсоңуз, налоговыйды ачык кылып койсоңуз, ачык кылып турат. Баары көрүнүп турат. Канча акчаны тетиякка кетип калды деп аткан баарын көрүнөт. Бул биринчи булак. Ачыкка тастап койсок, биринчи булак бияктан келет. Экинчиси, мамлекетте көп имараттар бар. Жөн эле жатат жар-жайыт болуп. Ошону дагы жакшы иштетсек, ГЧП проект болобу, же дагы бирөөгө берип иштетсек, аяктан дагы бир булак келет. Жакшылап. Ал да ачык система. Ошол да кириш керек телефондун ичине. Көзөмөлгө алынып, элдин көзөмөлүн алыш керек. Бул үчүнчү булак. Төртүнчү булак муниципалдык предприятиялар. Ошонун баарын башкаруу системасын өзгөртүп койсоңор, 30%дан тазалыктан табасыздар. Минимум. Горсвет, ошол жакта жаткан акчалар, анын баары таза болуш керек. Анан дагы бир булакты айтып кетейин. Мисалы, президенттин охранасы 900 киши. 900 киши азыркы күндө. Ошо бир эле кишини кайтарган. Ошончо керекпи? Жок. Ал кимден коргонот деп? Кимге керек деген сөз да эми бул. Ошо өзүбүздөн башталсак, анан мына алды булагы бар. Дагы бир айтып коеюн, электрондук курултайга өткөндө электрондук выбор да болот ошондо. Телефон менен выборго өтөбүз, шайлоого. Ар бир шайлоого, мына азыркы шайлоого, мына референдум менен кошо 800 миллион сом кетет. Ошо электрондоштурууга. Жок, ушул шайлоого кеткен чыгым азыркы чыгым, Ошондон могу системаны куруп койсок, бир эле жолу. Канча акча үнөмдөлүп атат. Андай эмелер ички эле резервден толтура. Анан эмнеден коркунуч болуп атат? Жок. Биз айтып атабыз, экономикабызды өндүрөбүз, ал жактан да пайда келет. Налоговый системабыз да ачык, таза, анан түшүнүктүү болуп калса, элдер качпайт, төлөйт. Мисалы, биз сунуштап атабыз, бир эле налог ишкерлерге болуш керек. Налог с оборота. Анда качпайт. Бир жолу төлөп коет, болду, мен аз оборотум болду, аз төлөйм, көп болду, көп төлөйм. Бул справедливо да, акыйкат болот. Ошончо булактарды алып бар болгондон кийин анан кандай коркунуч жок. Туура жол менен сырткы карыздан бул инвестиция бизге келген.
акырын өз убакта мы всегда, как говорится, выполняем свои обязательства. Ошо башкаруу системасын туура коюп койсок ошондо төлөп кетебиз. сиздин жогоруда айткан электрондук курултайдын көзөмөлдөөчүсү эл өзү болот. Өзү болот. 6 миллион ел карап турса, ким эмнени бурдалайт? Жок, бурдалбайт. Көзөмөл кылып баа берет. Керек болсо ошонун тагдырын чечип коет. Туура эмес иштеп аткан судья болобу, соту болобу, же таможник болобу, же налоговый болобу. Ошондой система. Рахмат. Азыркы күндө биздин сизди келет деп угармандардан сурап алганбыз. Суроолор келгенде азыркы күндө дейт Баткенде же бардык эле облустарга атайын өкмөттүн өкүлү дайындалат да. Ошол өкүлдөрдүн укуктары аябай эле чектелүү экен дейт. Негизден алып караганда. Алар бизге керекпи же эгер керек болсо ошонун укуктарын көбөйтүп, ошол жердеги негизги көйгөйлөр болгон, мисалы үчүн өнөр жай тармагында ошондой эле чек ара маселелерине атайын укук берсе, ошолор өздөрү чечмек. Азыркы учурдагы ыйгарым укуктуу өкүлдү айтылат экен, губернаторлордун кереги жоктой деп жазыптыр да. Сиздин оюңузду сурайын деген деп жазыптыр. Бул жака биздин угарманыбыз Каныбек аттуу угарманыбыз жазып жиберген. Негизи Баткен районуна ыйгарым укуктуу керек, бирок чек ара боюнча. Бул атайын дайындалган киши, такшалган, жүрөгүндө жалыны бар, аягына чыгарам деген киши болуш керек. Данышман. Эмне үчүн? Чек ара маселесин чечиш үчүн эки эле жол бар бизде. Эми мен өзүм биринчи кесибим армияда болгом. Биринчи согуш, экинчи тынчтык жолу менен. Тынчтык жолу менен переговор дейт. Согуш бизге кереги жок. Туурабы? Анын эл дилине шор болот. Ошон үчүн тынчтык жолу менен сүйлөшүү өткөргөн киши бияка дайындалып, чоң полномочия менен келиш керек. Ушул жакта жашап, ушул аягына чыгармайынча, ушул өзүнүн вазипасы деп койсом болот. Аткармайынча кетпеш керек. Бул бир. Бирок бул киши өзү чече албайт баардык маселелерди. Буга даярданышыбыз керек переговорго. Мен айтып кеттим. Эмнеден башталат? Баткен элине, Лелек элине шарт түзүп берүүдөн башталат. Шартты эмне менен түзүп беребиз? ГЭС салабыз. Иштегенге шарт түзөбүз. Анан закондоруңар бар. Закондоодон баягы специальный выплаты есть. Ал иштелбейт. Ошол обязательно жасалыш керек. Ошол эл мигранттар бияктан кетип калбагандай кылып шарт түзүп берип, ишканалар пайда болсун. Баткенде, Лейлекте дагы атайын ишканалар пайда болгондо эл бияка кайра эле келет. Мигранттарды кайра алып келишибиз керек бияка. Мен канча кишини билем, тети ушул жерден кеткен, Москвада жүрүшөт. Ооба. Үйгө келем деп эле атат, бирок шарты жок. Кайда иштейм дейт. Айтып атам, ГЭСтерде иштейсиңер, мисалы. Отдельный государственный программа болуш керек. Бул национальный интерес деп биз айтышыбыз керек. Ошонун баары көзөмөл алган мына атайын ыйгарымдуу киши болуп, ушу программаны чогуу түзүп, ушуну ишке ашырып, даярданып алып туруп, анан чек ара маселеси өзү менен эле бүтүрөт. Мен Тажикстанда иштеп келгем. Ал жакта эле карапайым эл. Ооба. Негизи эле мындай баягы культурный обмен деп коебуз, эми элдик дипломатияны эметишибиз керек. Хандар кетет. Жада калса цивилизациялар, мамлекеттер кыйрайт. Бирок эл калат. Ошо эл менен кантип мамиле жасаш керек, анан акырындан чечип алабыз. Бирок биринчи этапы шарт түзүү. Шарт түзүүнүн жолун айтып кеттим мен. Анан дагы бир ушул чек арадагы дүжүр эле суроолордон берейин. Ушу чек ара аймагында жашаган, ушу Баткен районунда, Лелек районунда атайын айылдар бар да. Кээ бир айылдар шахмат сыяктуу болуп кеткен. Тажикстандын, Кыргызстан, кээде көчөлөрүнөн өтүп баратсаң да өзүң адашасың. Варух, Көкташ аймагы. Ошол жердеги элдердин сунушу да бизди жеткирип койгулачы деп көп айтат. Бизге атайын дейт, макам берсе дейт. Мисалы үчүн атайын стимул катары ошол жерде жашаган аз жаш үй бүлөлөр такыр ал жерде калбады дейт. Жалаң аксакалдар, пенсионерлер, ошол жерде мугалим болуп иштегендер, же ошол жерде бир аз бизнеси, чакан бизнеси барлар гана калды дейт. Эгер биз ошол жерде жашаган, жумушсуз жашаган үй бүлөлөргө атайын өлчөнгөн мамлекет тарабынан пособиелерди же атайын чек арада жашагандык үчүн деп атайын дагы бир акчалайбы же светтенби ушундай атайын жеңилдетүүлөр берсе дейт, элдер эч жака кетмек эмес дейт да. Азыр мисалы үчүн чек арада жашаган үйүн сатып Бишкекке кетейин десе, эч бир кыргызстандык жаран барып ошонун үйүн албайт экен.
ооба себеби баардыгы өздөрүнүн жашоосун тобокелге салгысы келбейт да, анан Тажикстан сатып алат. ооба А эртеси күнү барсаң, Тажикстандын чек ара кайтаруучулары тосуп отурган болот. Эмне десе, бул тажик жаранын үйү дейт экен. Буга атайын макам берип ушундай бир нерсе кылса болобу негизи? Кылса болобу деген сөз туура эмес. Муну кылыш керек. Бирок комплекстүү түрдө буга эметиш керек да. Мындай закондор айтып атпайм, бар пособиялар берилет. Жада калса ошол үйлөрдү сатып алып, өзүбүз сатып алышыбыз керек. Өкмөт. Анткени бир жолу сатылып кеткен үй жери менен кайра келбейт. Ооба. Аны туура түшүнүш керек. Мен Тажикстанда иштеп жүргөндө ошол жакта айланып келгем. Анда 2007-жылы, 8-жылдар аякта 30 миң киши жашачы. Алар атайын программа жасап, азыр 66 миң киши жашайт ошол жерде. Биздин чет жакта, биз жакта, биз тарапты алсаңыз 1,5 миң кишиден ашпайт. Ооба. Ошонун баары туруктуруп бере алабы? Жок. Ошондо айтпай, шарт түзгөн менен катары ошондой дагы биз ошондой шарттарга барышыбыз керек. Атайын специальный режим функционирования киргизип, приграничной зоны. Анан ошону комплекстүү катары чечпесек, бул маселе чечилбейт. Бул эми жөнөкөй эле шарт түзүү деп айтып аттым, бирок шарт түзүүнүн ичинде ошол да кирет. Пособие, поддержка, даже жанакы сатып аткан жерлер өзүбүз сатып алып, Советтер Союзунун учунан калган имараттардын баарын эле ар жак биздин кошуналар эми кичине эмерейген, биздин кыргыздын паспортун алып эле жасап туруп эле өзүнө алдырып атпайбы? Ооба. Кызыл китеп жасап атпайбы? Аны көрүп атпайбыз баарыбыз. Аны жасаганда айыл өкмөттөрү дагы баары билет ошонун баарын. Анан бул чыккынчылык болуп эсептелет, бирок биз мамлекет катары эчтеке жасабай атабыз. Ошон үчүн комплексный программа жасап чыгып, ошол жакты ушундай комплексно чечпесек, мындай чечилбейт. Анан биздин Лейлек районунан биздин бир радио угарманы суроо калтырган. Арка жакта дейт, чоңдордун бизнестери аябай көп дейт. Айта берсек, ошол күйүүчү майдан баштап, бензин, соляркадан баштап, азыркы күндөгү азык-түлүктөрдөн бери баарысын чоңдор жасап атат дейт. Ал жерде эл ашып барса 100 же 200 үй бүлө жанбагат дейт. Бул жалпылап алганда дейт, ошол контрабанда менен дейт, аткезчилик жол менен. Анын кээ бирлери барсаң көзүң менен көрүп турасың дейт, аткезчилик кылып аткан, бирок документтерин сурап келгенде баары эле мыйзамдуу, ушунчалык баягы мыйзамдарды айланып өткөн дейт. Аны дейт катып айтсаң дейт, соттолуп кетиши мүмкүн дейт. Акырын айтайын десең дейт, элибиздин, мисалы үчүн Лейлек районуга деп документ турланып канча деген продуктылар башка жактан келет экен, бирок Тажикстанга өтүп атат экен. Ошо контрабанданы эле жойсок дейт, Лейлек, Баткен району өнүгүп кетмек. Ушуга кандай көз карашты? Негизи контрабанда Баткен боюнча деп жазып калтырган биздин Сайпидин аттуу угарманыбыз жазган. Рахмат чоң. Биз айтып атпайбызбы, ошол ыкма берип атабыз деп. Ачыкка чыгарсак, таможняны в режиме жанагы реального времени деп коет. Көрсө болот. Кайсы машинени, кайсы таможник эмне кылып аткан. Анан мунун ичинде дагы эметип коюш керек да, мындай. Досмотрду пограничниктер жасасын. Бул отдельный ведомство. Оформление таможенный брокер. Ошондо ажыратып коебуз. Эки разный ведомство болсо, ошондо бири менен карама-каршы болуп калат. Там уже тяжелее договариваться. Бул биринчи ыкма. Ачыкка чыгардык, разрыв жасадык. Ошо менен таможня, контрабанда токтотулат. Болуп атса дагы биз көзөмөлгө алып аны билебиз, эмне болуп атканын. Анан ошого жараша иш ара болот да. Там расследование болот, ошол мар чыгып калат. Ошону менен чечип коебуз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселесин айтпай кетиптир дагы. Бунун баары жолу талкуулап атат да. Ооба. Азыр мына мисалы үчүн ошо Исфана жолу толук бизге тапшырылып бүтө элек, мисалы үчүн. Бул жака азыр эми барсаңыз керек. Мен келдим, көрдүңүзбү? Көрдүм баарын. Көрсөңүз, алды 2 жыл мурда талкаланып баштаган жерлери бар. Аны кайрадан эптеп жасап койгон жерлери бар. Жамаатчы жолду көрдүк эми. Көрдүңүзбү? Жаңы жолуң жамаатчы болуп. Бул эми биздин өзүбүздүн акчага эмес, биз атайын инвестиция кылып кредит алып жасаган жолдорубуз да. Ал кредитибиз акчасы төлөнөк, бирок бул жактан биздин жолдорубуз талкаланып атат. Бул кантип күрөшсөк болот муну менен? Дагы бир маселе бар. Мисалы мен аркада иштеп кеткем. Жана арка жакы Кистакус деген таджикский силуэс, а бул жакта арка деген эме карайт бизге. Ошол жакта железный дорога бар. Ошол жерден алып сүйлөшүп, биз жакка тартышыбыз керек. Бул бир, анан тиги Кадам жай жактан да алып келсе болот. Бул жолду ошол
баардык эмелердин баарын железный дорога менен алып келип сүйлөшүп, бул айтпайм, жүктөрдүн баарын ошол жактан алып келиш керек, же жолго түтпөйбүз биз. Анан жолубуз дагы ичке да. ооба да. Анан айылдарды баарын аралап келет. Ошондуктан ошол маселени дагы биз сүйлөшүп ошол жерлерди чечишибиз керек да. Бул жанакы мисалы Министерство иностранных дел, Министерство путей сообщения или как Министерство транспорта у нас, ошолорго железный дорога менен эметип ошолор чечиш керек. Кадимкидей эле ооба, мына Кызыл Кыя Баткен облусу боюнча Кызыл Кыяда темир жол бар. Ошондон алып келип биякта узартышыбыз керек да. Это дешевле будет. Арзаныраак чыгат да, же улам эле жамап улам эле жамап отурбай, анан да арзаныраак чыгат да. Ошол жарын карап эметип коюш керек. Мен ошону өзүмө эметип кеттим. Рахмат. Биз дагы угармандардан буга чейин келген суроолорду бере берейин. Биздин угарманыбыз жазып атат. Азыркы күндө биз Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу соолоо негизгиси биз Россияга таянып калдык. Бул бир жагынан жакшы дейт. Бирок бир жагынан өзүбүзгө каалаган саясатты, өзүбүз элибиз каалаган кээ бир нерселерди биз кыла албай жатабыз. Кээ бирлерди биз орусча айтканда прямое указание менен жасагандарын баарыбыз билип турабыз дейт. Эгер сиз ушул президенттикке өтүп калсаңыз, ошондой түз башкарууларды, сырттан кийлигишүү саясатын кандайча жолго саласыз деп бизге Нурбек аты Орман жазып жиберген да. Рахмат сурооңуздарга, бул жакшы суроо абдан. Мындай көрүнүш эмне себептен болуп атат? Өзүбүз жолубузду таппай калган биринчи. Өзүбүз ким экенибизди билбейбиз. Бизге эмне керек экенин билбейбиз. Кайда кайда барата жатарыбызды да билбейбиз. Кыргызча айтканда, биздин көч кайда жака баратат деп. Ошо себепкер болуп атат да бизге. Мен көп жыл Россияда да иштедим. Аякта оңой эле. Сен билсең, мага могу керек. Жок, муну жасайм, муну жасабайм. Жок, бул биздин кызыкчылыкка кирбейт. Бул кадимкидей эгемендик мамлекет болуш үчүн өзүбүздүн национальный интерестерибиз болуш керек. Бизде даже документ жок. Национальный кыргыздын национальный интереси деген эмне деген документ жок. Улуттук кызыкчылык деген. Улуттук кызыкчылык деген биз билбейбиз. Негизи ошону жаралган да. Анан мына шайлоо өтүп атат. Бирөөгө таянбай эли өзү шайлап чыкса, анда ошол иштеп аткан киши көз карандысыз болуп калат. Биздин кызыкчылыктарга жараша өзүнүн иши барат. Буга эрк эле керек. Ооба, биз кошуналар менен жакшы жашашыбыз керек. Бирок чапаныбыз өзүбүздүкү болуш керек. Мен чапан деп атканда баардыгын ошол жака айтып атам. Кечирип кой, ачка жүрсөм дагы чапаным өзүмдүк. Бирок сен мага айта албайсың. Мисалы, жанакы отношения куруп атканда ар бир элдин өзүнчө мүнөзү бар. Ошону да билишибиз керек. Мисалы, Кытай менен эметкенде алар интерес менен эметет, акчанын негизинде. Россияны айтып атат, ал башкача эл. Ал маданият, этика жагынан сүйлөшүбүз керек. Ошого жараша дагы баягы биздин сырткы саясатыбызды алып барышыбыз керек. Бирок негизинде өзүбүздүн интересибиз пайда болсун. Ошон үчүн биз национальный интерес, улуттук кызыкчылыктар деп жазып, тастыктап, анан ошого жараша иш алып барышыбыз керек. Эми мына багыттарыңыз боюнча да кайракка келсек, анан дагы биздин угармандардан суроолорун беребиз. Адам дейт мамлекеттин өнүгүшүнүн негизи деп 3-чү багытыңызда көрсөтүпсүз. Кыргыз мамлекетинин элине таандык каада-салт үрп-адаттар негизделген, бабаларыбыз мүмкүнчүлүктөрү кеңири ача турган жаңы окутуу жана тарбиялоо методологиясын иштеп чыгуу зарыл деп белгилепсиз да. Бул атайын университеттерде окутулабы ошондо же мектептен башталабы? Мен айтып кетейин. Бул эми биз изилдөө кылганбыз көп жылдан бери. Биздин балдарыбыздын мүмкүнчүлүктөрүн, күчтүү жактарын кантип толук кандуу ача алабыз. Үйдө дагы күбө болсоңуздар керек. Балдарың келип атат, папа, там ушу математикадан кыйналып атам, же физиканы жакшы түшүнбөй атам депчи. Ушул предметтер, же химияны жаман көрөм деп. Бул эмне үчүн жаралат мындай суроолор? Ушу билим бери жолу, үйрөтүү жолу бизге таандык эмес. Эмне үчүн? Биз тоолук элбиз, тоодо жашап калганбыз. Ошого жараша дагы мүнөзүбүз башкача.
дүйнө тааныбыз башкача, мировоззрениябыз башкача. Анан биз элес менен жашайбыз. Укканыбыз манас болсо, тарыхыбыз, укканыбыз акындар болсо, ошого жараша бул өзгөчөлүк. Мисалы, мына окуп атканда, китеп окуп атканда, терең билиш үчүн мындай бир эки жол окуш керек да, тереңирээк бизгечи. Мындай тартылып койсо, сүрөт тартып жеметип койсо, бат эле эметип алабыз. Ошондуктан бизге художниктер көп, мындай таланттуу балдар көп да. Ошо өзгөчөлүктү биз ошо билим берүү тармагындагы жана билим жеткирүү тармагында өзүбүздүн методологиябызды жасап чыгышыбыз керек. Ошо түбүбүз ошо биздин өзгөчөлүк болуш керек. Ошондо гана балдарыбыздын мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу ача алабыз. Толук кандуу ачылган бала кандай болот? Өзүнө ишенген, билимдүү, бутуна турган. Ошондой инсандай болуп чыгат. Ошондо гана биз өнүгүүгө жетебиз. Эмне үчүн бул маанилүү? Азыркы учурда алтын эмес, акча да акча болбой калат. Баланын ошол өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша бирдемке жаратып чыгыш, бирдемкени ойлоп чыгыш, ошол ыкмалары, ошол мүмкүнчүлүгү эртең абдан баалуу болот. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн балдарыбызга салымыбыз мамлекет катарынан бул инвестиция болуп эсептелет. Билим беришибиз керек. Саламаттык сактоосу, дене тарбия, негизи эле тарбия, иман дегендерди. Балдарыбызга эмне тилейбиз биз? Балдар төрөлгөндө, же өзүбүздүн балдарга туулган күндө. Мен дегенде эмне тилейбиз? Балам имандуу болсун дейбиз. Балам ден соолуктуу болсун дейбиз. Балам билимдүү болсун дейбиз. Анан кайрымдуу болсун дейбиз. Ошол тилегениңиздер эле бизден чыккан нерсени биз ошо биздин программага өзүбүздү ылайыкташтырып коюп атабыз. Ыкмаларды жаңы технологияларга кошуп, жууруп дегендей да. Рахмат. Ошол багыттарыңыз 4-чү экономикалык негиз боюнча өлкөбүздүн экологиясын сактоо менен гидроэнергетикалык жогоруда айткандай потенциалын өнүктүрүү. Жерибиздин 6% гана айдоо жер. Ошондуктан биз органикалык жана инновациялык айыл чарбаны өнүктүрүшүбүз керек. Азыркы күндө Кыргызстан өзүн өзү толук түрдө мисалы үчүн импорттобой туруп багып кете алабы? Жок. Бага албайт. 60% тамак ашты биз чет жактан алып келебиз. Сырттан, импорттон. Ооба. Ошондуктан биз бул жактан эң басым жасап аткан баягы чөйрөлөр бул гидроэнергетика менен айыл чарбасы. Эмне үчүн? 21-жылы азыр азык-түлүк кризиси болот. Ооба. Эмне үчүн? Көрүп атабыз, пандемия болуп атат, эл иштебей атат, жетишпей атат баары. Ошондуктан басым жасап, ошол жакты жаңы ыкмаларды алып келип өнүктүрүшүбүз керек. Мен айтып кеттим азыр кандай ыкмалар болот. Эмне үчүн бул маанилүү? Бизде 6% жер бар айтып кеткен. 800.000 гектар. Салыштырмалуу 22 миллион гектар Казакстанда, 122 миллион Россияда. Дүң соода, дүң бере албайбыз да, чоң, большой продукция. Аз чыгарсак да, бирок таза, сапаты деңгээли чоң, бийик болсо сапаты, таза анан органикалык болсо, ага чет мамлекеттегилер акчаны кымбатыраак сатып алууга даяр да. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан жанакы адамды өстүрүш деп атпайбы? Бул айыл чарбадан башталат. Мүмкүнчүлүктөрүн ачыш. Таза балдарыбыз таза тамак жесе, мүмкүнчүлүктөрү дагы эме болот да, ошол способности будут выше. Муну эми тастыкталган нерселер, ошону айтсак, анан 50 жылдык периодду алсак, өзүбүзгө өзүбүз тамак жетпей калат. Балдарыбыз төрөлүп атат, калкыбыз элгип атат. Ошондуктан өзүбүзгө жетишкендей, бирок таза тамак сактап калышыбыз керек. Бул ушундай баягы программа, терең караган программа да. Эмнеге гидроэнергетика деп атабыз? Муну кайра айыл чарба өнүгө баштады мисалы. Кайра иштетүү, заводдор курула баштады. Бизде энергия жок жетиштүү. Азыркы күндө 14 миллиард киловатт час чыгарсак, ошонун баарын эле утун кылып жагып коебуз. Анан кайсыга эмнеге өнүгөбүз? Ошон үчүн малый гэсти өнүктүрүшүбүз керек. Средний гэс, анан Верхненарынский каскад, Камбарата-1 баарын бул национальный проекттер. Ошону өнүктүрүүгө умтулушубуз керек. Бул жөн эле гэс куруп коюу эмес энергия үчүн. Бул ушу сууну туура жол менен башкаруу. Анан ошондо баардык маселе акырындан чечиле баштайт. Ошон үчүн эки тарапка биз мындай басым жасап атабыз. Анткени азыр керек. Эртең элибиз эмне жейт? Эртең элибиз эмнеге өнүгөт? Анан мындан баштап анан кайра башка тарамактарда өнүгөт. Ага текстиль, машиностроение келет. Асыл тукум менен аралашабыз, капельное орошение деп атат. Онун баары ушунун ичинде жаралат. Бири-бирин чубап жүрөт, бири-биринен
чыга турган окуттар. Кийин 5-чи багытыңыз ошо региондук өнүгүү. Ар бир аймактын өзүнүн табигый экономикалык шарттарына ылайык өзүнүн уникалдуу адистешкен багыты болот да. Муну мен өзүм сөзүмө айтып атсам, бул жакта ошентип жазылыптыр. Ар бир региондо, мисалы үчүн Баткенде, Нарында, Көлдө, Таласта өзүнүн регионуна шартына ылайык өзүнүн продукциясы, өзүнүн өзгөчөлүгү болот да. Аларды кантип кайсылык менен ишке киргизсе болот? Бул өзгөчө биз илим алып келишибиз керек. Биринчиси. Илгери профессор Мамытов деген бар болчу, ошол киши баштап кеткен. Аны эмнени баштады? Кыргызстандын жерин баарын изилдеп, жанагы физико-химический свойства деп коет. Ошонун дагы чыгарышмак. Кайсы өрөнгө эмне жакшыраак өсөт? Эмне пайда көбүрөөк келтирет деген сөз. Анан ошо шартына жараша, ошо өзгөчөлүгүнө жараша анын специализациясы болуп калат. Ошону биз аягына чыгарып, кадимкидей айтып кетпедимби, жанагы электрондук курултай деп. Ошо карта жасаш керек, мындай электрондук карта. Ошонун ичине киргизишибиз керек. Дыйкан телефонду алып деген, мисалы Баткен өрөөнүнө кирейин дейт. Кирсе, аякта жазылып турат. Мындайды өстүрсөң болот. Өрүк, мөмө жемиш, кандай, кайсыл экономика жагынан кайсы пайда келтирет, тегерек четинде кандай кайра иштетүү заводдор бар, ошондо гана анан ыкмалары, технологиялары кандай кылыш керек, ошонун баары ошол жакта жазылып калат. Бул кадимкидей бир пособие сыяктуу да, эмеге, дыйканга. Ошону телефонду алып туруп эметип коет. Биякта мен не только Баткен, Кулундуда айыл дейт. Ошо Кулунду айылында эмне бар экен? Ошол жак менен тегерек чети эмнеси ошол эмнеси өзгөчөлүк бар? Ошого жараша иш жашашыбыз керек деген сөз да. Кийинки суроо ушул эме боюнча болсун, энергетика тармагы. Азыркы күндө дейт, угармандарыбыз жазган суроолордон. Азыркы күндө Кыргызстандын бардык эле аймактарында электр жарыгы өчүрүлүп атыптыр да. Өзүбүздүн суубуз, өзүбүздүн дарыяларыбыз, өзүбүздүн гэстерибиз туруп дейт. Ошону бир жөнгө салган механизм жоктугу, азыркыга чейин жоктугуна мен таң калдым. Азыркы күндө РСТРден же болбосо жогорку Ош Электродон, биз Ош Электрого карайт Баткен. Ош Электродон атайын силер азыраак отун жаккыла, ошо электр энергиясын азыраак колдонгула, өнүмдөгүлө, болбосо кыштан чыкпай калабыз деген эмелерин айтып атат. Азыркы күндө бизде Баткен шаарында дагы көп электр жарыгын өчүрүп атат. Азыркы учурда ошондой система жок бекен өзүбүздүн? Же анын кээ бирлери айтып атат, бизде сууну сатып ийишет, же болбосо башка биздин кошуна мамлекеттерге электр энергиясын сатып атат деген дагы. Азыркы абал боюнча мындай болуп атат да, биякта баардык көрүнүштөр бар, сиз айтып кеткен. Негизи эле энергия системасында жанагы износ основных фондов деп коет. Баардык материалдарыбыз, платиналарыбыз эскирип кеткенде 60%га чейин жетти. Ошону кайра модернизациялоо керек. Айтып кетебиз, кайра эле ачыкка чыгарабыз, кайра эле электрондук курултайга айтып атам. Анын баарына ошол жака баш керек. Камера коюп, сууну коюп койсоңор кетпей калат. Түн ичинде агызбай калабыз да. Чөнтөккө салып бирдемкени. Бул бир. Экинчиси, бул система өткөндө, ачык система өткөндө коммерческий потеря деген баракет бар. Бул азыркы технологияларда бул баягы невозможный вещи да. 1% бирдемке жоголсо анда макул. Технически деп сурайлык. Бирок андайлар жок. Чоң суммаларга бизде көрсөтүлөт коммерческий потеря деп, анан кайда кеткенин мен эми эч кимди баягы күнөөлөгөн жокмун азыр эми. Бирок ошондой эле көрүнүштөр бар. Ошо башкаруу системасын өзгөрүп, баары ачыкка чыгарып, стратегияны түзгөндөн кийин баары эле ордуна келип калат, мондай көрүш керек. Баарыбыз электричество өтүшүбүз керек да. Биздин угарманыбыз ошол жерге дагы жазып калтырган, ушул электр сатуудагы ошол акционердик коомдорду жоюп эле өкмөттүк кылып өзгөртсө болбой экен, өкмөт өзүн алса болбой экен, ошо ортомчу компанияларга эле биз төлөп берип атабыз. Мисалы үчүн гэстерге алып карасак, канчадыр бир пайызын гана алат экен да өкмөт. Калганын ошол ортомчу компаниялар, ошол акционердик коомдор чөнтөгүнө кетет экен да. Азыркы учурда ушундай аябай эле көп да Кыргызстанда кызмат көрсөткөн. Мисалы үчүн ошол эле УНА өкмөттүк болгон менен ал дагы акционердик коом. Ошондой эле Бишкектеги азыр Ошко да киргизебиз деп аткан Коопсуз шаар долбоору дагы атайын 20% экен, 25% гана өкмөткө тийиштүү экен, калганы
жеке менчик ишкананын көз карамагында экен да биз. Бул жакта туура айтып кеттиңиз. Биз жеке менчик эле кылып койбой, биз деген жанакы государственно частный партнерство кылышыбыз керек. Ооба, бизге частный бизнес да керек. Алар иштесин, алар дагы жумуш менен камсыз калат. Бирок ошол эле учурда мамлекеттик кызыкчылыктарды сакташыбыз керек. Ошондо биз жана айтып кетип атам, мен инвестиционный политика болот. Инвестиционный политикада жазыш керек. Ал не только для внешних инвесторов, и внутренний жанакы иштегендерге. Ошо ГЧП законун албай ачпайбы азыр? До сих пор жакшы эметти элек. Ошонун негизинде баарын жазылып, правилалардын баарын ошол жакта киргизиш керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы кайсы жерде, частный бизнес каяка чейин кире аласыңар. Ошондо ана баары түшүнүп калат. Ошол аркылуу биз системаны түзүшүбүз керек да, туура жолдо. Анан функционал жөнүндө. Биякта да бир керектүү нерсе бар, технический, булар дегенде подстанция болгондон кийин өзүнүн подстанцияларын курат да. Ошон үчүн канча инвестиция кылды, аны да акташ керек. То есть технологический эме бар, цепочкалар. Аларсыз дагы эмете албайбыз да. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгын четке какпай, ачык акыйкат сүйлөшүп алып, анан элдин да кызыкчылыгы бар. Ошо менен баягы бир ынтымакка келишибиз керек да. Ошо ынтымакка келгенде анан момундай көрүнүштөр да жоголот. Мен өзүм суроом, жеке суроом. Азыркы күндө бардык эле мамлекеттерде дагы болуп атат бул көрүнүш, тендер маселелери боюнча. Азыркы учурдагы чоң долбоорлорго дагы тендер жарыяланып, ошонун негизинде иш жүргүзүлүп атат. Ошол эле биздин чоң Ош-Сфана жолдору, жалпы эле мамлекеттик деңгээлдеги иштер дагы, анан майда барат иштер дагы баарысы тендер менен өтүп атат. Мен айтайын дегеним ошо тендерди көзөмөлдөө органын кантип күчөтсөк болот. Себеби азыркы учурда тендер уткан адам менен ошону кабыл алуучу адам эле сүйлөшүп алса, мисалы үчүн бүттү экен да. Ал канчалык сапаттуу кылды, ал жерде элдин ызылдап чыкканы калып атат. Азыркы күндө ошо тендер маселеси Кыргызстандын балким өкмөт үчүн жакшы иш болуп аткандыр, бирок чындыгында алып караганда өзүнүн эле кишилери утуп атат. Өзүнүн эле кишилери утуп атат. Анан иш жүзүнө келип барып көрсөң, мисалы үчүн могул темир болуш керек болсо, барсаң бир жыгач турган болот. Калай ушундай нерселер көп болуп атат да. Аны текшерген орган болсо уже кабыл алып койгон. Тендер сотко берсең дагы, башка берсең дагы баары ошонуку туура чыгып атат. Ушуна мындай жөнгө салуу жолу барбы? Мисалы биз дагы дүйнөлүк башкаруудан, трендтен калбаш үчүн ушу тендер маселеси бизге жакшы, мен колдойм, бирок анын бар оңой эле. Көзөмөлдөө органдар. Көзөмөл айтып атпаймынбы? Биринчи ачыкка чыгарыш керек. Телефонго баарын онлайн. Анан жанакы услуга получатель бул тендерге киришпеш керек. Мисалы министерство там дорог, жол салууга министерствосу. Ал жасабайт. Ал тех заданиясын берет, мына бизге момундай керек. Бүттү. Тендерди өткөргөн отдельный болуш керек. Экөөнү бөлүп койгондо анан момундай көрүнүштөр болбойт. Азыр биз ал үчүн бизде шаардык мэрия деп коелу, Баткен шаардык мэриясы өз өткөрөт да, тендерди өз өткөрүп, катышуучулар 5-6 болсо, анан өздөрү карап туруп эле, өздөрү ошонун ичиндеги комиссия, мэр, дагы ошо вице-мэрлер, теги булар барса кирип туруп, сен уттуң деп берип атат. Ошол эле уткан адамдын буга чейинки кылган ишин керек болсо жакшы толук кандуу аткарган эмес. Мисалы мен мындай эме киргизгем да, сунуш. Жөнөкөй эле сунуш кылып кетейин. Бир чоң гэсти салабыз деп атканбыз. Каракулда гэс бар. Каракульский гэс деген 25 мегаватт бере турган. Анан эме жасап атканда, сүйлөшүп атканда ТО жасап, ошону кандай тендерди ким өткөрөт деп калдык да. Анан ойлонуп, даже мамлекет өткөрбөш керек. Анан сунуш кылдым Азиатский банк развитияга. Сиздер бизге өткөрүп бере аласызбы ушундай тендерди? Мына тех задание кылабыз. Биз момундай керек. Момундай технология менен эметип атканбыз. Момундай акчанын наркы да момундай болсун, акысы да. Ошондой бердик. Алар жөнөкөй эле өткөрүп беребиз. Анткени алар ачык, таза, баягы международный организацияда. Ошондой эле берип койсок өткөрөбүз. Мамлекет жана бийликке дагы эме болуп калса, жалакасы тийбейт да. Ооба. Биз аралашкан жокпуз. Мына тех заданиясын бердим, ушулар жасап, анан ушулар утсун деп. Бирок биз чечимге бараткан, алар дагы эме болбосун деп, мамлекет катарында дагы мамлекеттин кишилери бар.
тендер неметип чыкканда алар тастыктап чыгат. Действительно ошондой барбы жокпу? Анан экөөнү бөлүп коюп атыкпы? Анан ошондо анан жаралат да, жакшы. Бизде ошентип койсо болот мына. Чындыгында азыркы учурда Кыргызстандын бюджети кылынып аткан иштеринин 50% ошо тендер айынан эле жоголуп атат десек болот. Бирок кылынып атат, отчет түрүндө бардык иштер болуп атат. Мисалы үчүн 1 миллиард сомдук тендер деп коелу, жарыяланды. Шаардын атайын четине социалдык объект курууга. Ал негизи 1 миллиард эмес, 500 миллион сомго эле бүтө турган иш болсо, ошо сиз айткандай таанышына берип эле ушул жарым акчасын өкмөт тоноп алып атат да бул жерде. Ошон үчүн мына бөлүп коюш керек. Мисалы, общественный организация болобу, ошо тендер өткөргөн, же международный организация болобу, иши бир статус керек да, жакшы да. Ошондойлорго берип койсок, отдельный, допустим, тендер өткөрө турган. Анда бул көрүнүштөрдөн кутулабыз деп ишенем да. Дагы суроо ушул, сиз Кыргыздын илгерки үрп адаттарын дагы кошуп ушу элдик курултай дегениңизден дагы бир сурайын дегем, жеке суроом. Азыркы учурда мурда мен эс тартканымдан лейлек килеми, лейлек жүргүлеми деп аябай мындай катуу бааланчу да. Азыр деле бааланса керек, бирок азыркы учурда ошол мындай жок болуп бараткансыйт да, ошону токуган энелерибиз азайып баратат да. Себеби эмнеде? Себеби алардын башка эгер килем токуп отурса, үйдө тиричилиги калып атат, жан багыш керек дегендей. Ошо бизди Баткенде ошо лейлекти ошо килем менен эле багып койсо болот да. Мисалы үчүн кошуна өлкөнү алсак, ала турган болсок, бир эле Кокондо Союз маалына чейин дагы темир устачылык менен аябай популярдуу болгон. Азыркы күндө ар бир үйдө устаханага өкмөтү шарт түзүп берип коюптур. Сен эмне жасайсың? Казыкпы? Мына казыкты мондой кылып жасашың керек. Мына шартты мына уставтарын көрсөтүп койгон. Сен мончадан мынчага чейин казык жасашың керек. Мындай сапаты мындан түшпөш керек деп туруп атайын илип койгон. Ага өкмөттөн айлык дагы төлөнөт экен. И өзүнүн саткан эмесинен дагы өкмөткө салык төлөп берет. Биз ушундай нерселер жөнгө салсак болот. Мисалы үчүн эгер ошондой шарт болсо, көп эле биздин энелерибиз өзүнүн келиндерине, кыздарына үйрөтүп дагы кайра ошол нерсе өнүкмөк да. Абдан туура маселе көтөрүп атасыз. Бул айтып кеттим, бүгүн дагы азыр Лейлекке барабыз ал жака. Илгери биз Айжамал экөөбүз үйлөнгөндө бизге да ошондой килем белек беришкен. Үйдө бар, кымбат. Ишкана жасашыбыз керек. Илгери Марат Конурбаев деген болгон Союз убагында. Бир бөлүшүп кетейин бул дагы. Ошол азыркы күндө жанагы бизде чыгарып атпайбы? Кыял организация. Кыял деген, кыял бул ошо өнөрчүлүк, кыргыз өнөрчүлүктүн жанагы шырдагын жасайт, тиякты ошолордун кыргыздын жана салтынан калган буюмдар жасайт. Ошондойду түптөп кеткен. Бул 50-жылдары баштаган бул киши. Ошо анан баягы бозилер жасаган атайын мекеме курган айылдын негизинде. Көлдө айыл бар. Ошол киши ошону түптөп кетип, анан ошо сакталып калган да азыр. Бул Лейлектин килеми да ошол жол менен өтүш керек. Биринчи шарт түзүп беребизби ишкана, анан стандарт тастап бериш керек, жардам берип, анан ошондой бренд болуп калат. Баткендин өрүгү болгондо Лейлектин килеми болуп калат. Ошого да шарт түзүп, анан ошо биздин карындаштар энелерибиз да ошол менен айланып өзүнө баягы киреше болот да. Эң кымбат баалада сатыла турган оокаттар булардын баары. Ошону өнүктүрүшүбүз керек. Жакшы эмелер бар, одно село один продукт деп япониялар жасап жүрөт, япондор. Бияктагылар. Алардын дагы опыту жакшы да, ошондой жасаганда. Ошонун негизинде эле эчтекени ойлоп таппай эле ошондо жасап койсо керек. Бирок бир мамлекеттик программабыз болуш керек, атайын мамлекеттик программа ошондой өндүрүштөрдү жасатканга. Сиз жана мен Өзбекстанга да барганмын, көргөнбүз да кандай бычактарды деле жасайт. Ооба. Биз деле ошого умтулсак болот да, ошонун баары жасатканда. Аларга ошо жогоруда ошо ата бабасынан калган немелерин эле заманбап санариптештирип берген да. Өзүңүз эле мына Лейлекти өзүнчө бир специализация кылып койдуңуз. Лейлекти килем деп турган. Ошону жасап койсоңуз керек. Ошондо ошого шарт түзүп берсе, чында азыркы учурда мурда аябай көп сатылчу да. Мисалы үчүн ар бир Баткенде, мисалы Баткенде дагы бир кызын турмушка узатканда сөзсүз ошол Лейлектин жүргүлемин кошуп берчү. Азыр алайын десе
токуган адамдар жок, анан 1-2 токуган адамдар бар, алардыкы бардык элге жетпей жатат да. Мындай алып караганда суроо талап бар. Мисалы алып карасак турган болсок, анан дагы суроо ушул туризм тармагы боюнча Кыргызстанды ушул табиятынан салыштырып ошо Швейцарияга, Грузияга, Арменияга салыштырат да пейзажы. Бирок өзүбүздүн географиялык абалыбыз алардан дагы башкачараак десем жаңылышпасам керек. Өтө кооз, мисалы үчүн Ысык көлүбүз бар. Андан сырткары дагы Чатыр көл, Соң көл, анан биздин Тянь-Шань тообуз жаныбызда жайгашкан. Ошо туризм тармагынан жан бакса болобу Кыргызстан? Болот. Ар бир өрөөн, ар бир аймак өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша иштеш керек да. Бирок эң негизгиси эмне кылып коюш керек? Туалет салып койсок эле. Туалет жетишпейт. Туалети жок, өнүкпөйбүз. Ошону маданият ошол жерден башталат десек болот. Туристтер бияка келгенде эмне керек аларга? Эки эле нерсе. Туалет анан душ. Калганы баары бизде бар. Эчтеке кереги жок туристтерге. Өзүңүздөргө болгондой келип эле тиги боз үйүзгө жатып алып кетип калып атышат. Өздөрүнүн палаткалары менен эле келет деп. Туризмди өнүктүрүү үчүн биз жанакы саркын сууларды кайра иштетүү, мини жасатканда ошондой заводду алып келишибиз керек. Бул мамлекеттик программа болуш керек. Баардыгын мына могу Баткендин баарын ошого өткөрүшүбүз керек. Даже не централизованный жанакы очистное сооружение деп, а именно локальный. Ошол керек. Анан күн жылыткыч. Күндөн алып келип жылгычтар алып душ жасап, отопление жасап. Бияктан нур канча берет? Күндүн нуру канча? Ошону пайдаланбайбыз. Эки эле завод керек, анан туризм өнүгөт. Элибиз өзү эле алып кетет анын баарын. Ошол экологияга өтүп кетсем да, азыркы күндө Кыргызстанда балким билинет, балким билинбейт, бирок чоң мамлекеттерде азыркы учурда таштандыны кайра иштетүү боюнча же болбосо таштанды маселеси өтө курч маселелердин бири катары алат да. Кыргызстан азыркы күндө дагы канчалаган, эгер жалпы Кыргызстан боюнча ала турган болсок, канча деген таштанды полигондорубуз бар. Ачык, кээ бири жабык, кээ бири ачык, кээ бири күйүп жатат. Азыркы күндөгү таштандылар билесиз, пластиктен баштап темир-тезек, кагаз баарысы жөн эле абага учуп, анын ал жерден чыккан оорулар шамал аркылуу башка ошол аймакта жашагандарга зыян тийгизип атат. Таштандыны кайра иштетүү боюнча пикириңиз барбы? Бар. Бишкек мэриясынан мен советник болуп иштеп жүргөм. Ишенесизби? Таштанды жок Бишкекте. Азыр кайра иштетүү? Биз самый большой, Кыргызстан, это Бишкек, самый большой экспортер. Ошонун баарын пластиковый эмелерин чогултуп бул килейген полигондогу бизнес. Ооба, да. Чогулуп келет, ошонун баарын терип туруп эле жанагы сортировка кылып туруп анын баарын сатат. Кайра иштеткен. Ошону эле бияк жака дагы орнотуш керек. Жалпы Кыргызстанда эле ошону жасаш керек. Чын азыркы учурда Баткендагы атайын таштанды полигону бар. Чыксаң кээде күйүп жаткан болот, кээде шамалга учуп шаардын ичине дейин киргендер бар. Бүт системаны өзгөртүш керек ал үчүн. Башкаруу системасын ушул тазалык функционал, тазалык деген эме бар да. Мындай кылып койсо болот. Полигон бул отдельный бизнес. Мусорду чогулткандар отдельный бизнес. Экөөнү бөлүп ортосуна полигонго эме коюп, тараза. Анан мусорду чогулуп келип ошол жака тараза менен тапшырсын. Акчага сатып алышат. Анткени анан кайра иштетип анан ала тургандар көп да, бар. Ошого кетиш керек. Бул мамлекеттик деңгээлде ошондой буйрук керекпи, билбейм. Мындай өзү эле көзү жетип өтө турган нерселерди бирөөлөр тоскоолдук кылып атабы ошол жерде отургандар да, бирок аягы ошо буйрук болуп жетишке, буйрук жасаш керек болуп калды, ошого өткүлө деп. Ошондо шаардарыбыз да тазалат. Анан жанагы таштандылар да кайра иштетилип калат да. Муну ачык эле бизнес жасап коюш керек. Аны канча эл оокатын таап атат ошол жерден. Кээ бирлер басып алып эле жаңыздар отурбайбы? Же өзүнө жок, же бирөөгө жок, же башка жок болуп атат. Ошондой көрүнүштөр бар бизде азыр. Рахмат, убактыбыз дагы аяктап баратат. Акыркы суроолор болсун. Ушул Кыргызстандын кошуналары, бул жагы держава деп койсок болот, азыр дүйнөлүк базар экономикасындагы килейген орду бар Кытай. Бул жакта биздин Борбор Азия. Биз ортомчу болуп туруп базар экономикасы боюнча
иштей алабы Кыргызстан? Мисалы үчүн сиз жогоруда айткан темир жолду Кытай менен келишип Кыргызстан аркылуу өткөрүп кандайдыр бир Кыргызстанга пайда алып кетсек болобу? Андай болот, бирок эң көп пайда алып келе турган тармакты тандашыбыз керек биз. Ал кайсы тармак? Электрондук коммерцияга өтүшүбүз керек. Мисалы, силер дата центр деп коесуз. Дата центр деген бул маалымат сактоочу жай, аны маалымат жанагы кайра иштетүү жайы да. Ошонун негизинде облачный эмелер бар, технологиялар. Аны сактайт, кайра иштетип аны сатат. Кытайдан Европага жетиш үчүн биз жакта эч дата центрлер жок. Мына биз сунуштап атабыз, азыр экини курушубуз керек. Бириси Ат башыда, бириси Токтогулда. Токтогул деп айткан Камар ата жакта. Ошондо мындай болуп калат да, илгери кыргыз атын минип алып эт сатып жүрсөк, азыр биз интернетти минип алып маалымат сатышыбыз ошондой убакыт келди. Этибиз, калган эмес өзүбүзгө калсын. Өзүбүзгө жетпей калат эртеңки күндө. Таза кылып. Маалымат сатып, ошо электрондук эме жанакы санариптештирүү деп атпайбы? Ошол жакты минишибиз керек. Азыркы дүйнө ошол жака барат. Биз да калып калбай ошол жактан табышыбыз керек. Жолдорду да салабыз ал. Бирок ал анча пайда алып келбейт. Мына баары ушул жака өтүп атат. Пандемия көрсөттү, баары цифрага отуруп, мына азыр Facebook'ка тартып атпайбыз биякта. Ушундай эле болуп калып атат да. Ошол жагын карашыбыз керек. Аймен мырза, рахмат. Ушу убакыт деген аябай бат өтөт экен. 1 саат тегерегинде сүйлөшүп коюппуз экөөбүз. Акырында эркин микрофон берейин, жалпы кыргызстандыктарга кайрылуу айтып өтсөңүз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кыргыз өмүр бою ынтымак менен жашап келген. Айылдын ынтымагы, көчөнүн ынтымагы, достор арасында ынтымак менен жашап келген. Азыркы учурда биз мамлекеттик деңгээлде ынтымакка келишибиз керек болуп калды. Ошо ынтымакка келгенде кыргыз өз көчүн табат, өз жолун табат. Эртеңки күнү шайлоо болот. Бирок ошол шайлоодо силер талапкерди тандабагыла. Жолубузду тандап алалык. Бизге, талапкерлерге, ушу элибиздин тагдыры, элибиздин ишеничи аманат болсун. Баардыгыңызды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Ушул жаңы жыл бизге, биздин элибизге жаңы үмүттөрдү алып келсин. Чоң рахмат. Сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип жакшы өзүңүздүн алдыгы койгон пландарыңызды тууралуу, программаңыз тууралуу кыскача болсо дагы айтып бергенге аракет кылдык. Ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар жана биздин көрөрмандар, бүгүн бизде Кыргыз Республикасынын президентине талапкер Касенов Аймен мырза болду. Алдыда биздин уктурууларыбыз уланат. Биз менен чогуу болуңуздар.